Бейиш нуру. Нефт. Адамзат жашоосундагы маанилүү роль ойногон минералдык зат. Аны кара алтын деп да бекеринен атап койчуган эмес. Нефт кантип пайда болот? Азыркы күндүн илимпоздору нефтинин пайда болуусу биогендик негизде ишке ашкандыгын айтышат. Кененирээк түшүндүрмө бергиле. Миллиондогон жыл мурун жер шарынын көпчүлүк бөлүгүн суу каптап турган. Өсүмдүктөрдүн жана деңиз жандыктарынын калдыктары суунун астында чөгүп, ар кандай минералдык заттар менен, кум менен аралашкан. Бул калдыктар барган сайын биринин үстүнө бири толуп олтуруп, тыгыздыгы көбөйүп, бекемделе берген. Барган сайын басым менен температура жогорулуп, ага кошумча анаэробдук, башкача айтканда кычкылтексиз жашай алган микроорганизмдердин таасири астында кара майланышкан минералдык зат жана газ пайда болгон. Демек, кыскача айтканда, азыркы күндүн илими нефт өсүмдүктөрдүн жана жандыктардын калдыктарынан улам пайда болгон деп айтат. А ыйык Куран бул маселе тууралуу эмне дейт? Куранда нефти тууралуу барбы деги? Аля сүрөсүнүн 4-5 аяттарын карап көрөлү. Жанада ал жайыт чөптөрүн чыгарган, өстүргөн. Андан соң ал аны карарган коорайга, сел суусуна айландырат. Аятта жайыт чөптөрүн деген мааниге келген әл-мәраа сөзүнүн толук сөздүк мааниси жер бетиндеги бүткүл өсүмдүк, эгин, бак, дарак, талаа деген маанини туюнтат. Коорай деп колдонулган гуса сөзү сел болгондо жээктерге сүрүлүп чыккан ыпыр-сыпыр, чөп-чар, чириген чөптөр, сел суусу деген мааниге келет. Ал эми карарган деп которулган ахва сөзү кара, капкара, ток жашыл деген маанилерге келет. Бул жерде геология илиминин негизи тууралуу айтылууда. Жогоруда айтылгандай, нефт чөп-чардын жана суу жандыктарынын чириндисинен улам пайда болот. Аятта да нефт, газ, көмүр сыяктуу кен байлыктардын пайда болуу процессин өтө кыска жана өтө нуска ыкмада ачык эле айтууда. Нефтинин пайда болуу процесси 3 мөөнөттөн турат. Алар биринчиси өсүмдүктөрдүн бар болуу мөөнөтү. Экинчиси алардын чириндиге айлануу мөөнөтү. Үчүнчүсү чириндинин да фасилизацияланышы, башкача айтканда коюу кара суюктукка айлануу мөөнөтү. Аятта болсо бул 3 мөөнөт кереметтүү түрдө баяндалууда. Биринчи мөөнөт әл-мәраа, жашыл жайыт. Экинчи мөөнөт гуса, селден келген чөп-чар, чиринди. Үчүнчү мөөнөт ахвага, кара куурайга айлануу, башкача айтканда нефтиге, көмүргө же газга айлануу мөөнөтү. Ушуну менен эле бирге аяттагы гуса сөзүнүн бир мааниси сел суусу деген мааниге келет. Бул жерде биз үчүн да бир сырдуу маани бар. Нефт да сел суусу сыяктуу эле жер астында көчүп, жылып турат. Качан гана чыга албай кала турган бир ойдунга туш келгенде гана ошол жерге топтолуп калат. Натыйжада ал жерден адамзат нефтини чыгарып алат. Демек, нефт жөнөкөй тил менен айтканда чөптөрдөн пайда болгон кара суу сыяктуу агып жүргөн зат. Муну да Куран аяттары өтө кылдаттык менен, акылмандуулук менен баяндоодо. Бул улуу аяттарды көргөн адам Аллах Тааланын мээримин, акылмандуулугун, улуулугун көрө алат, эгер инсап менен карай турган болсо. Бул аят аркылуу биз ушул нерселерди көрө алабыз. Куран Аллахтын сөзү. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын кулу жана элчиси. Биздин колубузда тиги дүйнөнүн эле эмес, бул дүйнөнүн да казынасы бар экен. Ошол казынадан биз жетишээрлик пайдаланып жатабызбы? Албетте, муну биздин Куранга болгон жакындыгыбыз жана алыстыгыбыз көрсөтүп бере алат. Аллах бизге Куран сыяктуу улуу баалуу алмазды, казынаны, байлыкты берип койсо да, ага кайрылбаганыбыз үчүн кээде азап чегип кыйналып келебиз тилекке каршы. Бедиузаман Саид Нурсида биз дан салынган кампанын үстүндө жатып ачкадан өлгөн тооктор сыяктуубуз деп бекеринен айтпаса керек. Бейиш нуру.